сразу бир $3000 камера же фотоаппарат сатып алып, штатив сатып алып, оператор жалдап, ушинтип баштоо дагы бул акылга сыйбайт да. Эмнеге? Силер айткандай риск бар бул жерде. Болбой калышы да мүмкүн. Мындайча айтканда, бая бизнесте банкрот дегендей сөз да. Банкрот болуп калышы мүмкүн, Кудай сактасын. Жөн эле телефон менен баштап туруш керек. Азыр эмне бар? Мына телефондор бар, Мына Кудай берген телефондор бар. Мен Samsung A3 менен баштагам да. Стабилизациясы жокчу. Мынандай кылып тартып жүргөндө видеолорум калтырап титиреп ушундай чыкчу. Бирок кеп видеодо эмес, менин сөзүмдө болду. Менин кыйкырып бакырганым да болду, видеолорум жакшы кетти да. Техникалык жагынан абдан сапатсыз болсо дагы, абдан көп көрүлө баштады. Көп көрүлө баштады. Өзү бир эле YouTube'га кирет десе, YouTube менен эле кирип ушун менен жашап албаш керек. Биякта өзүнүн башка жумушун, өзүнүн чарбасын, өзүнүн бизнесин жасаганча муну кошумча алып кетиш керек. Анан кичине деңгээлге чыгып, монетизацияга өтүп, мындай акча түшүп баштаганда, анан кийин бул тармакка секин, кичине акча ажыратып туруп, камера алып, анан кийин баштап кетсек болот да. Бирок айтып коеюн, мурда Redmi менен жүрчүмүн, анан Samsung менен тартчумун. iPhone'ду алгандан кийин, эми iPhone'дун баары съемкасы жакшы экен да, камерасы жакшы экен. Азыр реклама кылып кетти атасың iPhone'га. iPhone'ду реклама кылып атам мен. Бирок кымбат да. Мен рассрочка кылгам бирок. 2018'de баштап туруп 2019'da, 20'da ошол учурлардагы бир кыйынчылыктар болгонбу? Негизи ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Оңой эч нерсе келбейт. Мээнет менен болот да. Анан кыйынчылыктар мага көбүнчө ошо башында кыйынчылыктар болду. Анткени мен бул тез кабарды баштаганда биз төртөө болуп баштаганбыз. Төртөө дегеним мен өзүм, экинчи телефонум, үчүнчү велосипедим, бешинчи ноутбук, төртүнчү ноутбугум. Төртөөбүз баштаганбыз деп коем да постоянно. Өзүм, телефонум, велосипедим, ноутбугум. Ушу төртөөбүз баштаганбыз. Анан машинам жок болчу, алыс жерге чакырат. Бирөө үйүм тартып калам же машинамды тартам же бир короомду келип тартып бар дейт, тартып бер дейт. Алыс жерге барганда күн ысыкта кыйналасың, тердейсиң, аркаңда рюкзагың бар, тердеп сасып кетесиң дагы. Кээде маршруткага чыкканга туура келет. Бишкекке келесиң, бирөөнүн жерин үйүн тартып бергени. Келгенден кийин ал тиги Токмокко чакырат, ал жагы алыска чейин чакырат, бул жагы Карабалтага чакырат. Барсаң ал жерде саат мынчага келе бер дейт. Анан барып, именно ошол адрести издеп, таап, пересетка кылып барсаң, телефонун албай коет да, күйдүрүпчү. Ушундай учурлар да көп болду да, башындачы, аябай көп болду. Ошол биринчи жылы эле баштаганында көбүнчө канча 1-2 ай мал базар тартып жүрдүм. Кийин дагы 1-2 ай машина базар. Биринчи жумадан эле барып биринчи мал базардагы машина базарда тарттың, ошо барлык жерге. Сразу эле, мисалы жекшемби күнү. Жекшемби күнү, 7-нчи күнү эртең менен мал базарга барам. Таңкы саат 5-те турам дагы намазды окуп алып мал базарга кетем. Ал күн чыкканда же күн чыга электе ошол жерде болуп калышың керек да. Өтүктү кийип аласың баягы жерде. Ошентип барып ошону тартасың. Анан обедке чейин саат 11-12-ге чейин мал базарда 2, 3, 4 видео жасайсың. Анан ошол жерде отуруп алып бир жак чекеде интернетке жүктөйсүң, анын просмотру кете берет. Анан обедте келип кийимдерди алмаштырып алып, анан машина базарга барам. Автономдукта кечке чейин тартам. Кечинде көр базар деп коет, караңгыда болот турган базар. Ошо кечкисине чейин тартам. Майларда, апрель, майларда баштаган болсоң дейм да, мисалы ошол өзүн чыгашаңды жапканга мисалы канча 1-2 айда чыгалдыңбы дейм да, мисалы жумуштан чыгып кеттиң, сен всё келишиң жок да, болду. Толугу менен ошол өзүң баштан ишиңди аркылуу өзүңдү курсаң тойгузуп, үй бүлөңдү багып жашаш керек болуп калат го. Бул жактан сразу эле офлайндан заказчиктер кылып, давай YouTube'дан мени чыгарып бер деп заказчиктер чыгып кетсе керек башында. Башында чыккан жок, примерно баштагандан кийин 3 айдан кийин чыгып баштады. 3 айдан кийин чыгып баштады. 3 айдан кийин чыгып баштады, эми офлайндан бир аз киреше таптык. Анан ошондон уланып кетти. Кудайга шүгүр, эми тиричиликке жетип атты да. Ошол офлайндан эгер бул жак сыр болбосо, офлайнда мисалы жок дегенде 20 000 сом түшө баштадыбы? 20 000 сом, 30 000 сом. Өзүң эле болгон үчүн өзүңдүн хотя бы бир айына айына
бир айына 30 миң болбосо да бир 20 миңге жакын эме кылып атты. Анткени